Жалал Абад облусунун Токтогул районунда дааратканага ташталган ымыркайдын энеси табылды. Ал 18 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну болуп чыкты. Буга чейин Жалал Абад облусунун Токтогул районунда белгисиз жаран дааратканага жаңы төрүлгөн ымыркайды таштап кеткендиги тууралуу кабарланган. Анын апасы табылды. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиришти. Маалыматка ылайык жүргүзүлгөн ыкчам тергөө аракеттеринин натыйжасында дааратканага ташталган ымыркайдын энеси Бишкек шаарынын 18 жаштагы тургуну экендиги аныкталды. Ал 7 август күнү Токтогул шаарына барып, 10 август күнү окуя болгон жердеги үйдүн ээси Саткынбаевдин кызынын курбусу болгондуктан бир күн жатып кетейин деп барган. 11 август күнү төрөп дааратканага таштап койгондугу аныкталган деп билдиришти облустук милициядан. Учурда бөбөктүн энеси кармалып, окуя боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми наристенин абалы канааттандырарлык деп айтылат. Ырчы Самара Каримова кайрадан ырдап баштады. Буга чейин маалым болгондой, ал жолдошу Асан Мансуров менен бирге жол кырсыгына кабылган эле. Анын омурткасы жабыркап, баш мээси чайпалганын айткан болчу. Бирок ал маалымат туура эмес болуп чыгып, кабыргасы сынып, баш мээси чайпалган. Ошондуктан ден соолугу бат калууна келип, кайрадан жумушка кайтып, жакшылыктарда ырдап жүрөт. Тарыхта биринчи жолу Жан Воинов Париждеги би боюнча чемпионатта калыс болот. MDA жана Let's Dance New Era заманбап би студиясынын негиздөөчүсү Жан Воинов Fashion Concepts Festival дүйнөлүк би чемпионатында калыс болот. Бул тууралуу маалыматты аталган турнирдин расмий баракчасында жазылган. Белгиленгендей, чемпионат 26-28 август күндөрү Парижде өтөт. Ал КМШ тарыхында биринчи жолу кыргызстандык калыстын катышуусу катары калат. Жан Воинов менен катар дүйнөлүк мыкты бийчилери да калыстык кылат. Актриса тамашоочу Динара Багышбаеванын заманбап тою Токтогул районундагы ресторандардын биринде болуп өттү. Анын тоюна жакын саналаш достору жана шоу-бизнестеги көрүнүктүү инсандар барып катышты. Эске сала кетсек, ал Токтогул районунун тургуну Чыңгызхан деген жигитке турмушка чыкты.